Эфирибиз улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз жарнама тууралуу сөз кылып аткан учурубуз. Азыр жогоруда биз айтып кеткенбиз, ушул жарнамага тиешелүү коногубуз келет деп. Коногубуз дагы ат артып, бел картып студиябызда отурат азыр. Ооба, тааныштырып өтсөк, SMM менеджер жана ошондой эле кесиби боюнча журналист Айдана Айылчиева бизде конокто. Саламатсызбы, Айдана? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кутман таң. Бүгүн сиз алып баруучусуз биз конокто. Биринчиден сиздердин чакырууңуздарга чоң рахмат. Эми бүгүнкү тема жөнүндө сөз кыла турган болсок, деги эле SMM деген сөз бул англис тилинен келген. Social media marketing деп которулат. Эми кыргызча социалдык тармактардагы маркетинг деп койсок болот да. Эми SMM менеджердин бирден бир эле болуп багы кызматы бул бир компаниянын толугу менен бир ошонун кызыкчылыгын ойлоо. Мисалы реклама кылуу, көбүрөөк жарнама берип, элге таанытып, ошонун рейтингде эң биринчи орунда туруусун, же болбосо бир товарын жакшы өтүсүн багы ойлогон, ошонун үстүндө иштеген багы орусча айтканда специалист. Анан эми SMM менеджер кесиби бир нече функцияны камтыйт. Бул мисалы кандайдыр бир макаланы жазуу, анын үстүнө текст дагы бир аябай элди тарта турган бир креатив болуш керек да. Анан сөзсүз эле мындай эле бир жөнөкөй сүрөт эмес, чында эле сиз туура айтып атасыз, элдин бир көңүлүн бура турган, элдин бир жеринде кала турган бир кандайдыр бир сүрөт, анан сөзсүз текст аябай коздолгон, элге жеткиликтүү. Анан албетте ошонун эл кандай көрүп атат, канчалык көрүп атат, канчалык пайызы жактырат же жактырбайт, ошонун үстүндө дагы анализ жүргүзөт да. Бирок дагы бир суроо да, ушул SMM баягы кесиби бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар? Биздин Кыргызстанда, Бишкекте да айталы, бир акыркы жылдар аябай өзүнчө бир модага айланып кетти да. Себеби азыр бизде социалдык тармактар Instagram, Facebook өнүгүп атат. Анан ошол жерден эле биз азыр рекламаларды көрүп атабыз да. Ошого байланыштуу SMM менеджерге багыл талап мындайча айтканда күчтүү. Бирок кыйын SMM менеджерлер менен мен бир аз таанышмын, алардын саны азыраак. Көбүнчөсү PR же башка бир тармактарда жүрүшпөйбү, маркетолог деп азыр. Бирок SMM баягы социалдык тармактар менен иштеп атканга байланыштуу бир аз азыраак. Эми SMM менеджер десе эле кээ бирөөнүн бир элесине мындай колунан уюлуп телефону түшпөгөн, жанында ар дайым бир ноутбук, анан көз айнек тагынган, ар дайым эле кечке ушинте турган. Бирок ошону талап кылып атпайбы? Себеби SMM менеджер болгондон кийин сен ар дайым онлайн ар дайым кишилерге жооп берип туруш керек, комментарийлерге жооп берип туруш керек. Туура айтып атасыз. Себеби азыр эми адамдардын ар кимисинин каалоосу ар кандай. Мүмкүн суроосу бир суроодон экинчи суроо ушундай болуп. Айдана, бир жаңы чыгып келаткан компания дейличи, аты жыты жок, эч ким билбейт, ошону таанытыш үчүн эмнеден баштайт ошол SMM менеджер? Азыр биринчиден эле Instagram'дан, анан Facebook'тан бул мисалы биз инсандар Facebook'та ачканда аты жөнүбүз, булардыкы бир аз башкача, баракча деп кетет да. Анан Instagram'ды ачылат. Анан азыр элдердин эң биринчи эле көрүү сезими аябай жакшы иштейт да. Анан бир кооз сүрөттөрдү, анан күнүгө каалоо тилектерди, жакшы күнүңүз ийгиликтүү улансын, же болбосо ушундай каалоо тилектерди жазып, ар дайым элдин багы назарында болуш керек да. Анан Instagram'да албетте сен отуруп алып эле күтө бербейсиң, качан мага жазат, качан. Биринчиден өзүң аракет кылышың керек. SMM менеджер катары сен күнүгө рынокто кандай маселелер болуп атат, ошонун баарынын үстүндө анализ жүргүзүү эң биринчи ирет. Бул SMM баягы тармагында иштеп аткан адистерден сурайлы деген бир ой бар болчу да. Деги эле ушул Facebook баракчасы бар, туурабы? Facebook, ал эми Instagram бар. Эки жактан тең жарнама кылганда кайсыл жактан кишилерди көбүрөөк тартса болот? Кайсыл жак баягы өзүнүн эффективдүүлүгү көбүрөөк деген суроо да. Instagram'данбы же Facebook'тан жарнама кылыш керекпи?
Эми менин жеке оюм Instagram. Себеби Instagramда азыр биздин көбүнчө жылдыздар отурат. Жылдыздардын дагы өзүнчө баракчасында көп реклама. Мана ошолор менен SMM менеджер иштейт. Анан реклама болгондо албетте баягы калк көрөрмандары мүмкүн ошол жылдыздардын билип, таанып, мына ошол компанияга жазылып, алардын дагы бир кызыгуусу пайда болот да. Ошондуктан менин оюмча, бул жеке оюм, Instagramдан көбүрөөк кетет. Сиз ошол жактан көбүрөөк иштейсиз. Мен ошол жактан көбүрөөк иштеймин. Бирок Facebook'та деле барбыз. SMM менеджер катары. Сиз Айдана кесибиңиз боюнча журналистсиз. Журналистиканы бүттүңүз, окудуңуз, анан SMMге кантип келип калдыңыз? Эми бул SMM менеджерге эң ылайыктуу эле кесиптер бул журналист, анан пиарщиктер экен да. Пиар факультетинде окуган. Анан айдоочулар экен. Тамаша. Себеби SMM менеджердин баягы бир жумушу бар да, кызыктуу макала жазуу. Анан журналистикада биз эми жөн эле окуган жокпуз да 4 жыл. Анан ошол жакта макаланы кандай жазыш керек, туура баягы сүйлөө этикасы дагы болуш керек да бул жердечи. Анан кызыктуу жаза алсаң, албетте сен элдин баягы бир жеринде сиз эсинде каласыз да. Анан журналистикадан эми биз психологияны да өткөнбүз. Себеби бул жерде SMM менеджер менен элдин ар дайым баарлашуусу болушу керек да. Ошондо элдин баягы эмнени каалап атат? Байланыш болуш керек. Байланыш болуш керек. Баягы психолог катары сен билишиң керек да, эл эмнени каалайт эле. Ошондой да. Себеби компания менен элдин ошол аудиториянын ортосундагы көпүрө бул менин оюмча азыркы учурда SMM менеджер. Бүгүнкү күндө ошол өзүнүн продукциясын элге таанытыш үчүн, мындайча айтканда брендке айлантыш үчүн дагы сөзсүз түрдө ошол компания SMM менеджер жалдаш керекпи же өздөрү эле аракет кылып, бирдеме кылып, чыгарып, тексти туура эмес болсо дагы жазып ошентиш керек? Кылса боло береби да? Эми мүмкүн алардын деле өзүнүн аудиториясы бар. Бирок эгерде алардын колу бошобой атса, SMM менеджердин бул жерде кереги менин оюмча бар. Бирок себеби бул өзүнчө бир убакытты талап кылат да. Өзүнчө бир убакытты талап кылат деп атпайсызбы? Сиз баягы жеке жашоодон сырткары ушул SMMшик ушул тармакка сиздин канча убактыңыз кетет күнүнө? Эми мен азыр үйдө отурганга байланыштуу кесибим боюнча убактылуу иштей элекмин. Эртеден кечке чейин эле бир жок дегенде 23 saat 50 минутаңыз кетет. 59 мүнөтүм кетет. Жок, чын эле бир күн алып эле жүрөм мен, телефон колуман түшпөйт телефонумчу. Себеби келип турат да баягы каттар же болбосо. Үйдө отуруп эле иштейсиз, э? Үйдө отуруп эле иштейм. Үйдө отуруп эле акча табат деген ушундай турбайбы? Фрилансер да бул дагы өзүнчөчү. Себеби SMM менеджер ушул фрилансер дагы кирет да. Үйдө отуруп эле ноутбугуңан SMM менеджер жумушунун мындай кыйынчылык жактары эмне? Кыйынчылык жактарыбы? Эми мага кээде баягы идея келбей калып болуш керек. Идея же текст жазардын алдында бир ойлонуп, анан баягы мен ар кандай күн болот да, көңүлүң чөгүп турса, же бир нерсеге капа болуп атсаң дагы, бир макаланы жазуу өзүнчө кыйын да, себеби оюңду топтой албайсың. Анан ара жакка ойлоруң чачырап турса дагы, себеби убакыт талап кылат да, мына ушунча саатка сен муну чыгарышың керек, эл көрүшү керек. Анан оюңдун баары бир жерде болбогону мына ошонусу бир аз кыйыныраак да. Күнүнө канча сүрөт же болбосо канча ушундай баягы билдирүү калтырып туруш керек? Ар кандай, бирок эми Instagramда ар кандай функциялар бар да. Жанагындай история деген жагына көбүрөөк киргизиш керек. Макала чыга турчу жагына ашып кетсе бир 2 жолу да. Инстаграмда өзүңүздүн канча досуңуз бар азыр? Бир 2500 го. Мен анча деле көп эмес, бирок бул өзүмдүн жеке баракчамда. Башкаларда албетте көбүрөөк. Айдана, ошол SMM тармагында кара пиар деген түшүнүк бар эмеспи? Ооба, кара пиарды сиздин тажрыйбаңызда колдонуп көрдүңүз беле жана колдонуш керекпи? Мен чынын айтайын, мен өзүм кара пиарды жаман көрөм. Бирок эми айтып коюшат эмеспи, кара пиар дагы бул пиар. Ооба. Бирок ал тез убакыттын ичинде элге тарап кетүү, таанылуу, бирок анын жыйынтыгы жакшы менен бүтпөйт. Себеби бардык нерсе убактылуу. Бүгүн билишет, эртең унутушат. Ошондой да, бирок кээ бир негатив сөздөр калып калат. Репутация бузулушу мүмкүн. Ооба, ал. Бир адамды жарнамалоо оңойбу же бир компанияныбы? Ооба.
Менин оюмча адамды пиар кылуу өтө эле жеңилирээк болуш керек. Себеби компанияны деген билип багы кандай эмне ошонун баарын маалыматты топтош керек. Эл эмнени талап кылат. Себеби жылдызды көрүп, жакшырды экен, таланты күчтүү деп көп эле эл баалап кетет. Бирок компаниянын эмне компания экен, эмне жөнүндө экен, ошонун баарын билиш үчүн убакыт керек да. Ошон үчүн адамды менин оюмча жарнамалап мактоо жеңилирээк. Мыкты SMM кандай сапаттарга ээ болуш керек? Эң биринчиден адамдардын оюн биле алышы керек. Багы орусча общительный кандай болот кыргызча, сиз кыргызча жакшы билет экенсиз. Баарлашуу, сүйлөшүү, тил табыша билиш керек. Анан албетте креатив. Азыркы учурда креатив аябай бааланып атпайбы? Анан дагы кандай сапаттарга? Шамдагай болуш керек. Тез кыймылдаш керек, ыкчам болуш керек, Туптуура. Билип турбайсызбы? Мен сурап атасыңар да. Башкысы элдин табытын таба билиш керек экен. Ооба. Буга чейин канча компанияны тааныттыңыз, элге жардам кылдыңыз, иштеп келдиңиз? Эми бир нече, бирок ошону менен азыркы учурда бир экөөсү менен жакшы иштеп келатам. Мактанбайм, бирок алар мага ыраазы болуп эле. Багы эч кандай эмелер жок. Терс. Өзүңүз журналист болсоңуз, журналистикага, телевидениеге билбейм, ошол тарапта иштегиңиз келбейби? Жок, эми планда бар, өмүр бою эле SMM менеджер болуп жашагым деле келген жок. Бул багы параллельно иштей берсе болот да, SMM менеджер менен ушунусу жакшы да, фрилансер да. Жакшы, Айдана, чоң рахмат. Негизи эле SMM боюнча, маркетинг боюнча жакшы айтып бердиңиз. Сиздерге да рахмат, чоң. Негизи ошол бир нерсени сурап алалы. Баягы каражат жай кандай болот? SMM менеджердин акчасы канча болот? Ошол жөнүндө биле болобу? Эми ар ким ар кандай жооп бериши мүмкүн. Болгон кылган ишине жараша мүмкүн. Өрөнүгү же болбосо контракт менен. Түшүнүктүү. Бирок жакшы табышат. Кагаз үстүндө. Бирок жакшы табабыз. Эми ал жарнама бар, ар бир компанияга керек да, ар бир компания болуп, адам болуп, анан жарнама кымбат бүгүнкү күндө. Чоң рахмат сизге. Биз болсо SMM менеджер жана журналист Айдана Айылчиева менен маек курдук. Көрсөтүүбүздү жагымдуу музыка улантат.